Ассаламу алейкум, кутмандуу ушак кечиңиздер менен ардактуу телекөрүүчүлөр. Сиздер Баткен телеканалында Бат шоу программасын көрүп жатасыздар. Барыңыздарга кутман кеч каалайбыз. Саламатсыздарбы? Мына ошентип кайрадан биз сиздердин көгүлтүр экранында бүгүнкү берүүбүздү баштайбыз. Андыктан жалпыңыздар экранга жакын отуруп биз менен бирге болуңуздар. Анда бүгүнкү биздин Бат шоу программасынын коногу атайын биз алыстан чакырттык. Тағы айтканда көп булуттуу шаар болгон Сүлүктүү шаарынан келип отурат. Маданияттын мыкты кызматкери, көптөгөн облустук кароо сынактардын баш байгелеринин жеңүүчүсү ырчы эжекебиз бүгүн бизде конокто. Исабекова Надира бегим. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Рахмат, кош келдик. Кеңирлеп отура беребиз. Катты сүйлөйсүз. Биздин форматты сизге айтып кетели. Биздин программабыз эркин. Кенен отуруп, айтылбаган сырларды айтасыз. Тагы айтканда, мына биздин көрүүчүлөргө жакшы бир позитивный, жакшы бир бүгүнкү эфирибизди сиз менен чогуу өткөрөбүз деген ойдобуз. Даярсызбы? Даярбыз. Биздин шартыбызды сизге түшүндүрүп кетели. Жаңы мыйзамдар кабыл алынган бизде дагы. Биздин айткан же болбосо тагы айтканда суроолорубуздан баш тартсаңыз, же болбосо оюндарыбыздан баш тартсаңыз штраф төлөйсүз. Штраф өтө кымбат бизде дагы. Ошондуктан даярсыз? Даярбыз. Анда биз болсо баштадык. Алгач эле бир аз өзүңүз тууралуу биздин көрүүчүлөргө маалымат берип айтып кетсеңиз. Кайсыл жактын кулунусуз, негизи бала чагыңыз кайсыл жакта өттү, канча бир туугансыз? Рахмат. Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу Баткен телекөрсөтүүсүнүн кызматкерлери, асуу урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүм жөнүндө айтсам, мен Лейлек районуна караштуу Кулунду айылында төрөлүп, ошол жакта балалыгым өттү. Андан кийин өзүм билимимди жогорулатып, мына Сүлүктүү шаарында окудум. Кыргыз Улуттук консерваториясында Бишкек шаарында окудум. Ошол балалыгымда эле көптөгөн кароо сынактарга катышып, байгөлүү жакшы орундарды ээлеп жүргөнмүн. Элибиздин эң сүйүктүү асбабы бул комуз. Мына ошол негизи комуз менен ырдайт элем. Мен бүгүнкү күндө Сүлүктүү шаарында жашаймын. Маданиятта көп жылдан бери эмгектенип келдим, бүгүнкү күнгө чейин. Азыр болсо, мындайча айтканда, чыгармачылык менен иштейин деп, жумуштан өз каалоом менен бошонуп турган чагым. Канча жылдан бери ушул чыгармачылыкта жүрөсүз, аралашып? Негизи балалыгымдан бери эле. Ушул 2-класстан баштап музыкалык мектепке барып баштагам. Эң алгач сахнага чыкканыңыз эсиңизде? Эл алдына чыгып ырдаганыңыз? Эл алдына чыгып бир кароо сынак болгон. Дастанчылардын сынагы болгон. Ошондо 2-класс элем. Комуз алып, ыр комуз дастан ырдаганмын. Аябай сүрдөнүп. Негизи өзүңүз канча бир туугансыз? Биздин үй бүлөдө 8 бир тууганбыз. 6 кыз, 2 уул. Кыздардан канчанчысы болсо ошондо? Улуусу. Үй бүлөдө да улуусу. Жакшы экенсиз. Анда ушул кийинки суроо, ушул ырчы болуп калуыңыздын бирден бир себеби эмнеде? Ошол. Ким түрткү болду эле сизге? Ырчы болгонума мен таятам менен чогуу жашап жүргөндө, таятам комуз алып, Курманбек дастанды көп ырдачу. Тайынем жомок көп айтат эле негизи. Ошондон уламбы, музыкалык мектепке барып, анан телекөрсөтүүлөрдөгү ырчыларды көрүп, анан ошолорго карап шыктанып, Роза Амановалар ырдап жүргөн бизде. Ошол убакта мен ошол кишилерди карап, комуздардагы кызыгып, анан ошентип кетти го дейм. Өзүмдө да кызыгуу болду, ырдагым келет. Демек, сиздин өзүңүздүн баягы аракетиңиз менен ырдап баштадыңыз. Анан ушул негизи кандай тематикадагы ырларды ырдайсыз көбүнчө? Көбүнчөсү мен ушул ата мекенге арналган патриоттук чыгармаларды көп ырдаймын. Анан ата энеге арналган негизи ошол патриоттук темада өзүм обондорду, ырларды да жазып жүрөм.
Анан азыр айтып калдыңыз, өз калоом менен жумуштан кеттим деп. Башка бизнес баштап атасызбы же кандай? Эмне себеп болду? Буюрса. Буюрса. Буга чейин дагы ар кандай бизнестер жасап көргөнмүн. Мындайча айтканда өзүм сынап дегендей. Бирок мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан мен ойлоймун, ушул бир тараптуу болуп, ар тараптуу болгон жакшы, бирок бир тараптуу болуп бир ишти жакшы кылып алып чыккан жакшы. Ооба, ошентип иштеген жакшы го деп ошентип иштей баштадым буюрса. Анан бир атыңыз эле өзгөчө да, Надира Бегим деп эки адам атын эле коюп койгондой. Ошол атыңызга токтолуп кетсек, ким койду эле, эмнени түшүндүрөт атыңыз? Атымды чоң атам койгон экен. Ушул чоң атам ошол мезгилде кино болчу экен. Надира Бегим деген аял катышкан. Анан ошол аял мындай элди башкарган, элди өзүнө ээрчитип жүргөн, ошондой бир акын, ырчы ушундай аял болгон экен. Ошол кишинин атынан улам менин атымды Надира Бегим эң улуу небереси болуп чоң атамыз койгон экендер. Демек, кинодон таасирлениппи? Ооба, анан негизи атымдын мааниси сейрек кездешүүчү деген маанини берет. Чынында эле ооба. Жакшы. Анан ушул негизи сиз курбуларыңыздын арасында кандай айымсыз? Кандай кызсыз? Шайыр мүнөзбү же оор басырыктуубу? Мен ушул ар тараптуу болуп кетем да, кээде оор да болом, кээде шайыр да болом. Маанайыңызга жараша? Маанайыма жараша болуп кетет го. Жакшы. Анда келиңиз, бир жагымдуу комузду ала келипсиз. Сизден бир жагымдуу чыгарма калы? Макул. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Ушул биздин Баткен элинин сыймыгы, кыргыз, бүтүндөй кыргыз, казак элинин сыймыгы болуп жүргөн Саламат эжебиз бар да. Ошол киши ырдап жүргөн ырлардан аткарып берейин. Ак тилек деген чыгарма. Жакшы болот. Ушул элибизге ушул жаңы жылда Жакшы тилектер айта. Жакшы тилектер болсун. Сонун болот, келиңиз. Elimdin ıntımağıp eken bolsun.
Баракелде. Азаматсыз бар болуңуз, үнүңүзгө береке. Сонун чыгарма. Албетте, жаңы жылда мына ушундай ар бир үйдө жакшы калып тилектер айтылсын, ар бир инсандын ден соолугу сак болсун, чын болсун дейли. Албетте, адам баласына эң биринчи ден соолук керек, андан кийин калган нерсе керек. Биринчи орунда ден соолук турат. Жакшы, ушул комузду колуңузга кармаганыңызда канча жашта элеңиз? Биринчи класстан окуп баштадым го. Бирөө үйрөттү же өзүңүз? Үйрөттү го. Ким устатыңыз? Менин устатым Райкан деген эжекей. Мындай кошуна жашачу элек домдо, анан ошол киши үйрөтүп, музыкалык мектепке ошол киши аркылуу барып окуп калдым. Мен биринчи үйдөн үйрөнүп жүрдүм. Кызыгып. Демөөрчүңүз барбы сизди колдогон инсандар? Албетте. Мен колдогон менин жолдошум. Ар тараптан колдоп, мына бүгүн да өзү алып келип. Ошол. Ал эми үйдө кандай кожойкесиз? Кайсы тамакты жакшы жасайсыз? Негизи азыр эми айтсам өтө кыйын, мынча мактангансып кетем, бирок тамактарды колдон келишинче даамдуу жасаганга аракет кылам да. Демек ошону жолдошуңуздан сураш керек экен, Ооба. Кандай жасайт экен? Жакшы, анан ушул сиздин деле үй бүлөңүздөрдө ушул мен дагы ырдаймын деген уул кызыңыздар барбы? Ушундай апа, мен да комуз үйрөнсөм, ушундай сизге окшоп ырдап чыксам дегендер. Азыр мен улуу кызым 14 жашка чыгып калды. Фортепианода жакшы ойнойт. Анан Бишкектеги Мукаш Абдыраев деген мектепте окуп жатат. Фортепиано бөлүмүндө. Улуу композиторлордун классикалык чыгармаларын ойнойт, анан скрипкада ойнойт. Кийинки кызым комузга барып окуп жүрдү. Бийге шыктуураак аябай, анан үчүнчү кызым аябай мындай бий күндө ырдайт. Менимче ушул үчүнчү кызым ырдайт го. Анан өзүңүз ушул комуздан сырткарыда кандай аспаптарда ойнойсуз? Мен фортепианода аз мелак ойнойм да. Музыкамызда бир аз ойнойм. Негизи комуз менен. Анан мына кароо сынактарга катышканда жалаң комуз менен чыгасызбы же эстрада жаатында да чыгасызбы? Буга чейин кароо сынактарда комуз менен мына республикалык тогуз кайрык деп болгон, ошол конкурста комуз менен катышкам, элдик чыгармаларды ырдоо боюнча, күйлөрдү аткаруу боюнча. Эстрада жаатында мен кароо сынакка катыша элекмин чындыгында. Ошол. Жакшы. Демек, 3 кылдуу комуз менен ушундай ийгиликтерге жетишип атасыз. Анан ушул 2018-жыл сиз үчүн кандай жылдардан болду? 2018-жыл. Эмне сиз менен эсте калды? Кандай ийгиликтерге жетиштиңиз ушул өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз жаатында? Мен эң негизги мен баягы чыгармачылык жактан бардык эле чыгармачыл инсандар репертуар тандап, ырларды жазышып, бүгүнкү күндө клип тарттырып, элге берип жаткан сыңар, мен деле ошондой ырлардын үстүндө иштеп жүрдүм. Ачык анан элибиздин жакшылыгында да кызмат кылып жүрөм көбүнчө. Тойлорго чыгасыз. Элим аман болсун деп мен элиме ар дайым таазим кылып, ыраазычылык билдирем. Тойлорго чыгасызбы? Тойлорго чыгабыз. Жакшы. Анда азыр маегибиз дагы бир ортосуна келип калды десем жаңылышпаймынбы? Ошол жерден бир сиз үчүн конкурс ойнойлу деп турам. Негизи тамашаны кандай кабыл аласыз? Тамашаны мен да кабыл алам. Тамаша чындыгына жараша кабыл алам. Бирок тамаша да. Тамаша. Анда биздики деле тамаша. Азыр конкурс баягы Угулбайт деген сыяктуу эле конкурсубуз. Азыр бул наушникти кулагыңызга саласыз дагы. Мен бул жактан сизге бир канча тагыраак айтканда 10 сөздү айтам. Менин оозумдун кыймылына карата сиз мен эмне деп сүйлөп атканымды айтышыңыз керек. Анан сиз Угулбай айтат, эмне деп атасың дебейсиз. Болгону мен эмне деп сүйлөп атам, оюңуз эмнеге кетти, ошол сөздөрдү айта бересиз. Кулагыңызга салып алсаңыз болот. Бирок музыканы коштоп турат, албетте угулбаш керек сизге мен сүйлөгөндөрүм. Кулагыңызга жакшылап салып алдыңыз, Анда даярсызбы? Текшерип көрөлү. Музыка чыгат абы? Демек Угулбайда окшойт. Оюнду баштадык.
Жөжө деген сөз. Жөжө. 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 Үн чыкмай турмай жок. Мен эмне деп сүйлөп атам, ошо. Громкость кичине каттуу эмеспи? Biraz басат. Жок, ошентип угулбаш керек да сизге. Болбосо угулуп калат. Оюңузга эмне келип атат? Мен оозумду карай бериңиз. Оюңузга эмне келип атат? Айта бериңиз, Үн чыкпай турмай жок. Убактыбыз кетип Сиз атат. узун сөздөр Жөжө. 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 жок. Жок, жөжө. 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 Кийинкиси. Жаратылыш. Жаратылыш. Жер, Жок, жаратылыш, жаратылыш. Асман. Жок, жаратылыш. аба, Жаратылыш, жаратылыш. Кооз, жаратылыш. Жаратылыш. жаратылыш, О, туура, азаматсыз. Кийинки суроо. Комуз. Комуз. коом, Комуз. Комуз. Тыңыр, 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 тыңыр. ырчы, комузчу, Жок, комуз эле. комузчу, Комуз. 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 музыкант, Жок, мына комуз. комуз, Комуз, азаматсыз, туура. Кийинки суроо конок. Конок. толук, Конок. Конок. Конок, конок. Конок. Сиз мисалы мага коноксуз. Конок. кооз, Жок, конок, конок. кыз, Жок, конок. Кийинкиси. Анда кийинкиси курсак. 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 жигитти, Жок, курсак, курсак. курсак, Азаматсыз. Кийинкиси лампочка. 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 Лампочка, 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 лампочка. жарыкпы, Лампочка, лампочка. Лампочка. асман, Жок, лампочка ошол жарыктын эле бир түрү. Лампочка. Эмне бизге жарык берет? Лампочка. Лампочка, лампочка. күн, Лампочка. Лампочка. кол, Жок, кийинкиси андан. Чагылган. жарык, Жок, чагылган. чагылган, Азаматсыз. Шашлык. Шашлык. Шашлык, шашлык. Тиш. Жок, шашлык. Шашлык. жвачка, Жок, жок, шашлык. Шашлык. сагыз, Шашлык. Шашлык. шашлык, Азаматсыз. Сүлүктү. сүлүктү, Азамат, эң туура. Ал эми кийинки таппай калган сурооңузду берейин. Анда кийинки суроо дагы мындай болсун. Жаратылыш. Жаратылыш. жер, Жок, жаратылыш. Жаратылыш, жаратылыш. жашоо, Кооздук, жаратылыш. 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 жаратылыш, Азаматсыз. Сары май. Сары май. Сары май, сары май. Сары май. Сары май. жакпайт, Жок, сары май. Сары май. Сары май. Май, май, сары. Сары май. мен, Жок, сары, сары. Сары, 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 сары. Сары май. мөмө жемиш, Жок, сары, сары. Сары май. Алма. Жок, сары май. Сары май. Азаматсыз, тилекке каршы. Сары май дегенди таппай калдыңыз. Азамат, ошентсе дагы менин 10 суроомдун баарына деле бирдей жооп бердиңиз. Бир гана сары майды таап алган жоксуз. Азаматсыз, ошентсе дагы сизге кол чабып коелук. Кандай оюн экен? Кааласаңыз, мага дагы суроо берсеңиз болот, мен дагы кийип сиздин айткан сөзүңүздү табам. Эгер сен дагы ойно десеңиз. макул ойноп көрбөйсүз банда. Болду.
Жана мен эмоциональный кыймылды жакшы түшүнөт экем. Ошондой, Оозго караганда кыймыл. А сизди карап көрөлү кандай? Сиз ушу немени басып койсоңуз кете берет ырлар. Музыканы басып коюңуз. Кеттиби музыка? Алам. Ат. Кыз. Чач. Кыз. Кыз. Uzun çaç. Çaç. Kız. 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 Uzun çaç. Kız. Key'inkisi. Скрипка. Скрипка. Stakan. Скрипка. Skripka. Köl. Köl. To. Köl. Koz. Köl. Pol. Köl. To. Köl. Köl. Dağı var mı? Köl. Ayran. Ayran. Ayna. Ayran. 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 Evet. Dağı var mı? Rahmat. Болды. Сонун жакшы. Бардык сурооңузга жооп бердим окшойт, Ооба. Таппай калдымбы? Жакшы, барды толук эле жооп бердиңиз го. Азаматсыз анда. Бир эле жана кыз дегенге жооп, мындай кыз дедим эле да. Ошондо мен- чач деп эме. Мынтигениңиз мен узун чач, Мен өзүм. сиздин узун чачыңыз көрсөтүп дагы экен, укпаймынбы? Чачыңызды өстүргөнгө канча болуп калды? Узун чач чын эле сиздики. Ооба, чачым көптөн бери эле өсөт. Кырпайм негизи. Качты элек. Канча жылдан бери? 5-6 жылдан бери десем болот. Жакшы. Анда биздин кийинки суроолорубуз тегил же бул деген суроо. Экөөнүн бирөөсүн тандайсыз, Күз же кыш? Күз. Күз. Макал же жаңылмач? Макал. Үн алгы же сыналгы? Сыналгы. Музыка же кино? Музыка жакшы болот. Гитара же комуз? Комуз. Бакыт же байлык? Бакыт. Шаар же айыл? Шаар. Азаматсыз. Айылда жашагыңыз келбейби? Мисалы мен өзүмө шаар жакшы го деп ойлойм. Чыгармачылыкка шаарда болгон жакшы экен. Бир аз болсо дагы стимул болбой, алдыга жылы болот, Анан ушул кийинки суроолорубуз төмөнгүчү болсун. Анан алдыда ушул 2019 мына кирип келди. Кандай пландарыңыз бар? Пландар аябай жакшы. Быйыл буюрса 1-2 клип тарттырайын деп турам алда. Анан өзүмдүн чыгармачылык концертимди берем ар бир жерге, областтын аймагында. Негизи репертуарыңызда канча ыр бар, канча клип бар? Клипте эми 3-өөнү клип десем болот. 3 клипим бар. Калгандары клип эмеспи? Клип эмес, ырларым бар, анан калгандары съемкалар бар, анан жана ырларга коюлган жөнөкөй жасалган Саундтрек катары. саундтректер бар да. Анан негизи ушул клип тарттырганда кандай кыйынчылыктар болот дейм да? Мисалы, биздин ушул жергебиздин ырчылардын клиптерин анча деле көрбөйбүз да. Же ал ырчынын өзүнөнбү, аракети жогунанбы, же каражаттын жогунанбы? Менимче Сиздин оюңузча? каалоо болуш керек. Каалоого жараша тыйын да болуш керек, колдоо да болуш керек да. Көп таланттар көп биздин областта дагы. Клип эмнегедир тарттырышпайт.
Менимче кызыкпайт же болбосо мага анчалык эле маани бербейт. Же болбосо ошол мүмкүн тыйын каражаттын бир тартыштыгынан мен ушул клиптериме эми учурдан пайдаланып туруп азчылык билдирсем болот. Жүктүү шаарында мага жардам берген Гүнара Халиловна деген эжем бар. Балама деп клип тартырганда ошол киши мага жардам берген. Анан Гүлжан деген эжебиз бар. Нур ишканасында иштейт. Ал эже ошол киши дагы костюм жагынан жардам берген. Азыр биздин Баткен ТВдан бир клибиңиз кетти. Ошол клибиңиз тууралуу айтып кетсеңиз. Кайсы? Ошол көлдүн боюнда туруп алып ырдаган клибиңиз бар экен. Кыргыз нуру деген. Кыргыз нуру деген. Ошол клибиңизге токтолуп кетсеңиз, чыгармаңызга токтолуп кетсеңиз. Бул чыгармам мага көп эле жыл болуп калды окшойт. Анан сөзүн Бүсара Ражабалиева жазган, музыкасын өзүм жазгам. Музыка сөзүнөн алдын жазылган. Мындайча айтканда сөзүн орусча айтканда заказ бергем. Акындар менен иштешет экенсиң да? Иштешем. Кийин биз Оштон тарттырдык клипти. Сест аттуу бир клипмейкер бала тартып берген да. Кыш мезгилинде тарттыргам, аябай кыйынчылык болгон, колумда жаш балам болгон, кыйналып анан тартып, бирок жакшы тартып берген, ыраазычылык. Эми канчалык деңгээлде эл тараза, эл сынчы деген колдон келишинче. Анан алгачкы клибим ошол. Тексти ушул обону каттап келишкенби? Сиздин оюңузча? Мен оюмча. Сиз айтып атпайсызбы азыр обонун алдын чыккан деп, текстке караганда? Багыдай да мен мындай ушул суроо аябай жакшы суроо берилди да. Музыканы жакшы жаздым, сөзүн да аябай жакшы жазып берди деген сөз жакшы. Анан өзүн жакшы дегенден кичине мен алысмын андайданчы. Мүмкүн анын дагы баягы буш элек жактары бардыр. Мүмкүн кээ бир сөздөрүн алмаштыра турган жери бардыр, мүмкүн кээ бир сөздөр төп келбей калганбы. Эми аны эл билет, баягы элдеги элдин арасындагы музыканын баягы сынчылдары билет дегендей. Ал эми биздин колдон келген жумуш мындай элге көрсөтүп койгонбуз да. Менин өзүмдүн оюмча мен мында канааттана элекмин, ачыгын айтканда чыгармаларым өзүм. Арасында канча чыгармаңыз бар негизинде? Өзүмдүн чыгармачылыгымда бир 10-15 ырларым бар да, обондор. Анан жаңы эчким ырдай элек ошол обондор бар. Мисалы ошол башка акындын же музыканттын эмеси болсо, анда ырдап жүрөм. Мындай ырчылар ырдаган эмес чыгармалар да. Ошолор менен бир 20-30дай болуп калат. Демек сиз обон дагы чыгарасыз? Мен негизи обон жазам, сөз жазбайм. Демек сизди обончу десек дагы жакшы болот экен, туура эле болот окшойт. Туура эле болот. Комузчу, обончу, бирчи. Анан ушул арасынан өзүңүзгө жаккан, ушул 20 чакты дедиңиз, бир өзүңүзгө жаккан чыгармаңыз барбы? Кайсы чыгарманы жактырасыз? Кутулма толот, мына ушул жагат мага деп. Мен Лейликке бар деген чыгармам бар. Лейлик жерин даңазалаган, кооздугуну ушундай патриот темада дагы, анан фольклордук стилде жазылган да. Ошол ырымды жакшы көрөм. Жакшы көрүп ырдаймын, анан көбүнчө ошону ырдаган жерлерде эл да мындай жакшы кабыл алат да. Берки Кыргыз нуру деген ырым да жакшы, бирок муңдураак, кичине мындай кээ бирлер түшүнбөй алышы мүмкүн. Бирок менче бар түшүнүп кетет. Бар да жакшы болуп калат деген. Анда бизге дагы кайсы чыгарманы аткарып бересиз азыр? Анда эмне кылам, Лейлик барды ырдап берип койну өзүм ырларымды. Лейликке барсак чогуу барып келели дегендей. Көп жерде чачыңыз тоскоолдук жаратпайбы сизге? Чачыма сурап калдым, жок. Чач аялдын көркү экен. Анан чачың узун болсо өрүп же жыйнап алганга оңой. Эгер кыска болсо аябай жүдөп калмакмынбы деп, же болбосо баягы сулуулук салонуга барышым керек болуп калмак да. Чачым узундугунан мага поддержка берчү болот да чачым. Демек, чач аялдын көркү болсочу, бирок эркектин көркү болот экен да. Ошо. Жакшы, келиңиз анда чогуу Лейликке сапар алабыз. Сөзүн Мажит Алдакулов акын агабыз жазган. Бул ырды мен студент убагымда жазгам музыкасын. Лейлектик
Лейлек ағыз, Лейлектик. Анда ардактуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстабаңыздар. Сиздер үчүн Надира Бегимдин Лейлегиме барабыз, чогуу. Жайлоо төрүлөрү бар, жашыл сүт көл ай сыяктуу көлдөрү бар. Жүзү манар өрүктөрү ширелеген, аттаптуу кулундар чөлдөрү бар. Лейлек жака жайыптуу көргөнү бар. Bağlanı sarken töңдү сууларга бай, алтын көмүр муңай чыккан куздарга бай. Кара каштуу узун чачтуу уяң мүнөз, килен согуп мөрөй уткан уздарга бай. Лейлек жака сүйүү издеп кыздарга бай. Кабат үйдү салганы бар, күрөш алган болганы бар. Эч майышпас достук менен күн кечирген, кыргыз өзбек тажик деген албаны бар. Лейлек жака кааласаң калганы бар. Bağır baskan yolları var, Uru töve xod jentayni çekteşken Bekavatday batış çıgız soldoru var. Leylek jaka kuttu meyman bolgonu var, Uru töve xod jentayni çekteşken Kavatday batış çıgız soldoru var. Leylek jaka kuttu meyman bolgonu var, Leylek jaka kuttu meyman bolgonu var. Leylek jaka kalasaң kalgаны бар. Азаматсыз бар болуңуз. Чын эле жаш чыгарма экен. Канча жыл болуп калды дедиңиз бул чыгармага? Мен студент элем. Ошондо көйлө жыл болуп калды ғой. Жакшы. Чын эле баягы тарыхтардан алынган, ошол саптар бар экен. Азамат, сизге кийинки суроо мындай болсун. Жашоодо эмнеден коркосуз? Жашоодо Айтматовдун жанагы сөзүн аябай жакшы көрөм. Күн сайын адам болуу. Эң кыйын, адамга. Ошол бойдон калуу, адам бойдон калуу да. Ошондуктан Кытайдан сурадым. Ар дайым эшин алда жүзүм жарык болуп, элге колдон келишинче элестин маданиятына салым кошоюн дейм. Бирок корккон нерсеңиз барбы? Балким караңгылыктан же жаныбарлардан? Кайсы жаныбардан коркосуз? Жыландан корком. Дагы? Келдирип деп коет, ошондон корком да. Демек, азыр бизде кийинки конкурсубуз бар. Ал конкурсубуздагы төмөнкүчү. Мунун көзүңүздү жабасыз момун. Анан алдыңызга азыр мен ушул тарелкага кандайдыр бир балким жандык, балким жансыз нерсени коюшум мүмкүн. Сиз колуңуздун бармактардын учу менен кармагылап, эмне экенин таап беришиңиз керек. Түшүнүктүү? Көзүңүздү жаба бериңиз анда.
Мол жарыктын ушундай. Ооба. Ушундай эле. Эч нерсе көрүнбөйт, Да. Көрүнбөйбү? Тактап туруңуз, азыр мен Бирок көзүм жумуп алсам деле болмок, көрүнбөйт. көрүнбөйт. Анда мен азыр тарелка мен айта албайм бул жандык же жансыз деп. Сиз өзүңүз колуңуздун манжалары менен кармап көрүңүз. Анда мына даяр. Этият кылыңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Этият кылыңыз. Бир эле нерсе ушун эле. Ошол эле. Бул таптым. Эмне экен? Снок. Сынок. Азаматсыз. Азаматсыз туура. Коркпой эле колуңузду салып алдыңыз го тез эле. Кийинкисиге өтөлү. Анда кийинкиси дагы өтө коркунучтуу болушу дагы мүмкүн. Эне чыгат экен. Көрө берсеңиз болот. Көрсөмбү? Жок, эми кармагылап да. Ушул эле. Буттары бар го, чаян. Бакырып атат. Бул чаянга окшош го. Бö. Ошо башка да. Башы мына. Жөргөмүч го? Жөргөмүч. Жөргөмүч го же жөргөмүчпү? Жөргөмүч. Жаштап көрүңүз. Ошо жөргөмүч да, буттары көп го. Жанында эмне турат экен ошондо жөргөмүчтүн жанында? Сарымсак бар. Азаматсыз туура. Көзүңүздү ачып берсеңиз болот. Демек коркпойт экенсиз, тез эле таап алдыңыз, бирок мен сизди ойлогом коркотко деп. Жансыз экен, байкадым. Мен ойлодум, эми баягы жандуу нерсени алып келип сизди коркутуп алгандан кийин, көптөн кийин сахнадан көрбөй коембу деп. Жакшы. Анда сизге ыраазычылык айтабыз, эфирибизге келип, ушундай жолдун алыстына карабай, сонун маек кылып бердиңиз. Анан эфирдин соңунда дагы мен сизден бир чыгарма сурагым келип атат. Албетте, комуздун коштоосундабы же жандуу эле ырдап бересизби, айтор өзүңүздүн акапелла, өзүңүздүн каалооңуз, балким бир эми аягында шогураак болсо жакшы болот. Өтө эле муңдуу болуп кеттик. Ошондой. Ооба. Анда шаңдурдан кайсы. Жар-жардан башка бирок. Жар-жардан башка. Шаңдуурлар жал-жандырдап берет, комуз менен. Болорот. Ардактуу көрүүчүлөр, бизден алыстамай жок. Сиздер Баткен телеканалында Бат шоу программасын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин студиянын коногу ырчы, обончу, көптөгөн областтык кара сунактардын баш байгесинин жеңүүчүсү Исабекова Надира Бегим эжекебиз конокто. Анда сиздер үчүн жагымдуу чыгарма болсун. Комуз күлүп алыш керек го дейм, ийгерээк. Күлүп алып бериңиз. Комуз күлөнбөйүнчө обону келбейт, Ырдагы жакшы чыкпайт өзүнөн. Сүйлөгөндөй болуп калган. Açılgan kanan appak gül görsen Okşatıp koyan özünü Dağlayın carmı sende de cal-calım görürüm gelet gözün
баракелди, азаматсыз бар болуңуз. Сизге эми урматтуу Надира Бегим эже эфир соңунда эркин микрофон берейин. Жалпы көрүүчүлөргө сизден калуу тилек жаңы жылдык болсун анда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарды чын жүрөгүмдөн сыйлаймын. Сиздердин бардыңыздардын амандыгыңыздарды каалайм, ден соолугуңуздарды каалайм жана бактылуу болушуңуздарды каалайм. Ал эми ушул телевидение кызматкерлеринин иштерине ийгиликтерди каалайм. Уламдан улам өсүп, өркүндөсүн. Ал эми бизге окшогон чыгармачыл кишилерге ар дайым элибизге позитивдүү, жагымдуу маанай берип, элибиздин маданиятын астына сүрөй беришин каалайм. Сизге да чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп, жакшы маек куруп бердиңиз, жакшы оюн зал куруп бердиңиз дегендей. Сизге деле ушул 2019 жылы жакшы жемиштүү жылдардан болсун. Албетте өзүңүз айткандай жакшы клиптерди тарттырыңыз. Албетте биздин Баткен телеканалын буга албетте чыгармачыл инсандарга ар тараптан колдогонго даптаярбыз. Жана ошондой эле биздин да Бат Шоу программасына келип туруңуз дейли. Дагы бир рет рахмат сизге. Бар болуңуз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Баткен телеканалына Бат Шоу программасын көрдүңүздөр. Бүгүн бизде конокто болсо маданияттын мыктысы, көптөгөн областтык кароо сынактардын баш байгесинин жеңүүчүсү, обончу жана ошондой эле ырчы, комузчу Надира Бегим Исабекова бизде бүгүн конокто болду. Ал эми эфирди алып барган аты жөнүм Расул Акматов болду. Кайрадан кийинки жума дал ушул студиядан жолукканча деп коштошуп калабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Бат Шоу программасы кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Жылдыздар жанган көктө ажайып оғыз дүйнө, айдагы нурун төгөп ут бардай ушул үйгө. Бакыт бул эмне десем, баланын балжыт экен. Элжиреп олтурамын энеликтерим менен. Тайдайлап баскын балам, алдыга коюп кадам. Ардактабат элеңди, ар дайым болгун аман. Жашоого үмүт берем, жараткан берген беле. Алпештеп баккан балам, атага болгон тирек. Эркелеп өскөн балам, энеге болуп тирек. Күлкүсүн ар издемди,